Түрмөдө каза болду. Эмне күч келген болушу мүмкүн? Түрмөдө киши өзүн өзү асып каза болгондугу айтылууда. Трак айдап жумуш кылып жүргөн Америкада кыргызстандык жаран жол кырсыгына кабылып көз жумду. Эгерде сиз газдалган сууну көп ичсеңиз, рак болуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан газдалган сууну ичүүнү токтотуңуз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. АКШда катуу борон чапкындан улам 30дан ашуун адам каза болду. АКШнын түштүк-чыгыш тарабында катуу борон жапкын жана торнадо катталып, кеминде 34 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык кырсык 7 штатта: Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Техаста болгон. Аталган аймактарда 138 миллион адам жашайт. Учурда үйлөрдүн жана имараттардын ири өлчөмдө талкаланышы катталып, бул жол менен 200 миң адам электр жарыгысыз калганы айтылууда. Ал эми Арканзас жана Жоржия штаттарынын губернаторлору аймакта өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. АКШнын улуттук метеорологиялык кызматы башка штаттарда Алабама, Теннесси, Жоржия жана Флоридада торнадо коркунучу бар экенин эскертти. Ошондой эле жакынкы күндөрү АКШнын чыгыш жээгинде катуу шамал менен коштолгон нөшөрлөгөн жаан жаашы күтүлүп жатканы айтылды. Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында 42 жаштагы жаран өзүн өзү асып каза болду. Бул тууралуу кечээ 16 мартта Ош облустук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 14 март күнү болгон. Маркум мал уурдоо беренеси менен шектелип жаткан. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Учурда окуя боюнча иликтөө иштери уланууда. Ошондой эле облустук милиция ал коңшу өлкөлөрдүн биринде адам өлтүрүүгө шектелип, эл аралык издөөдө жүргөнү аныкталган кошумчалады. Бул Аксу Беркежи. АКШда кыргыз жигити жол кырсыгына кабылып каза болгону айтылды. Америка Кошмо Штаттарына трак айдап иштеген 24 жаштагы кыргызстандык жигит жол кырсыгына кабылып каза болду. Мындай маалымат социалдык тармактарга тарады. Андагы маалыматка караганда кыргызстандык жигит 14 март күнү кум боронунан улам жол кырсыгына кабылган. Учурда АКШдагы кыргызстандыктар маркумдун сөөгөн мекенине жеткирүү үчүн каражат топтоп жатышат. Тышкы иштер министрлиги азырынча бул окуя тууралуу маалымат бере элек. Төө ашуудагы туннелде унааларды ашып өткөндөргө камеранын жардамы менен айып салына баштады. Бишкек Ош-Уна жолундагы төө ашуудагы туннелде бири-биринен ашып өтүү же каршы тилкелерге чыгуу менен эреже бузгандар айыпка жыгылды. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Балымдалгандай жол эрежелерин бузуу байкоочу камераларга түшүп калган. Бул фактылар боюнча жол тескөөчүлөрү айдоочуларга тийиштүү протоколдорду түзүп, айып пулдарды салууда. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы коопсуздук үчүн жол эрежелерин так сактоого чакырат. Азыр экинчи чыгармалар үйдүн балдары да иш алып барып атат. Анан туннелдин башынан бири-бириңиздерге эме кылып атсыздар, помеха кылып атсыздар. Ойлойсуздар мындай келип туруп экөөбүз тең бир өтүп кетебиздерчи. Андай бир өтүш мүмкүнчүлүк эмес да. Лучше мындай очередь менен өтүңүздөр, кезек мененчи. Расстоянияны кармаңыздар. Хорошо? Мындай токтоп атканда сразу кезек менен эми рацияңыздар бар, бири-бириңиздер менен группаларыңар бар, туурабы байкелер? Анан келип помеха кылсаңыздар, ичиндеги да чыга албай калат. Автоунааларчы. Сиз ошо менен келаткан автоунаанын да чыгышын кыйындатып атсыздар. Мындай түз турсаңыздар эле баары очередь менен чыгышы керек. Болду. Хорошо. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Самолетту ызычуу салган мас жүргүнчүнү стюардесса скотч менен байлап салды. Аэрофлот авиакомпаниясынын учагында 47 жаштагы Виктор аттуу жүргүнчү мас абалында баш алмандык чыгарган. Ал Москвадан Красноярский шаарына багыт алган каттам учурунда катуу кыйкырып, уят сөздөрдү айтып, жанындагы жүргүнчүлөр борт кызматкерлери менен урушуп, тартипти бузган. Абалды көзөмөлгө алуу үчүн стюардесса ага күч колдонууга аргасыз болуп, анын колун скотч менен таңып, учак конгончу ошол бойдон кармап турушту. Красноярск аэропортуна келгенде буйрукка баш ийбеген жүргүнчүнү полиция кызматкерлери тосуп алып, тергөө иштерин башташты. Окуя боюнча тийишелүү чаралар көрүлөт. Окумуштуулар, таттуу газдалган суусундуктар рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Таттуу газдалган суусундуктар рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Изилдөөнүн жыйынтыгы окумуштуулар 163 миң адамды 30 жыл бою изилдеп төмөнкү тыянактарга келишти. Күн сайын бир бөтөлкө газдалган суусундук ичүү ооз көңдөйүндөгү рак оорусуна чалдыгуу коркунучун 5 эсе жогорулатат. Газдалган суусундуктардын зыяндуулугу тамеки чегүү менен тең экендиги аныкталды. Таттуу суусундуктар экинчи типтеги кант диабетинин, жүрөк ооруларынын өнүгүшүнө да себепчи болот. Ден соолукка кам көрүү үчүн газдалган суусундуктарды азайтып, таза суу ичүүнү адатка айландырууну сунуштайбыз. Камчыбек Ташиев ооруп жаткан бөөгө колдоо көрсөттү. Камчыбек Ташиев СМА омуртканын булчуң ткандарынын атрофиясы диагнозу менен күрөшүп жаткан 9 айлык Асланга жардам катары акчалай колдоо көрсөткөн. Ыктыярчылар жана активисттер Аслан үчүн өлкө боюнча ар кайсыл аймактарда каражат топтоо иштерин жүргүзүп жатышат. Алар жарандарды жардам көрсөтүүгө чакырып, ар бир кайрымдуулук наристенин өмүрүн сактап калууга өбөлгө түзөрүн белгилешүүдө. Жигиттер, дагы бир жакшы сумма келди. Бирок сумманы айтпай эле койгула деди. Бул биздин урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин жана футболист Эмирхан деген уулу өзү азыр Словакияга, кайсы башка мамлекетте экен. Анан ушу Аскар байке ушул аманатты берип коюңузчу, биз дагы интернеттен карап чектен. Суу аркасы, Сурнайчандар, тажикстандыктар, кыргызстандыктарды кандай тосуп алышты? Кечээ 16 мартта Осман Airlines авиакомпаниясы тарыхый каттамды ишке ашырды. Тагырага Кыргызстандан чогулган атайын делегация Тажикстандын Худжан шаарына алгачкы ирет учуп барышты. Худжан аэропортунда Сурнай улуттук кийимчен кыздар нан жана куттуктоо сөздөр менен кыргызстандык делегацияны тосуп алышкан. Кыргызстандан барган учакта аэропорттон суу аркасы коштоду. Андан кийин кыргыз делегациясына Худжан шаарынын тарыхый жерлери көрсөтүлгөн. Беле 14 мартта Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынан учуп келген Somon Air учагы Манас эл аралык аэропортуна ийгиликтүү каттама аткарган.